Кыштын суугу тозок нотунан сактасын. Бир колунда жок адам базарга жууркан алууга келет. Чөнтөгүндө 2500 сом бар. Бирок 6 кишиден турган үй бүлөсү болуп келе жаткан ызгардуу суугун көргөзүп жаткан кышка даярдыгы жок эле. Жууркан саткан жерге келип сатуучуга кайрылып, "О, кожом, эң арзан жуурканбы же төшөгүңөр барбы? Сатып алайын. Менде болгону 2500 сом бар" деди. Анда сатуучу жылмайып, кудум эле дүң баада баардык товарларын сатып алуучу кардар келгендей ага кайрылып мындай деди. "Менде Германиядан келген базар бою эң жакшы жана эң жылуу жууркандар бар. Баасы 500 сомдон, эгер 5-өөнү алсаңыз, 6-чысы акысыз берилет. Анда баягы адам сүйүнө кетип, болгон акчасын чыгарып, 6-чысын акысыз алат экенмин да" деп кубана түшүп, бетине жылмайып кирип, 6 жуурканды сатып алып, үй бүлөсүнө карай жөнөп кетти. Ошол кезде жанындагы сатуучу ага кайрылып, "Сен кечээ күнү ушул эле жууркандарды мага Германиядан жаңы келди. Эң сонун, жылуу деп 10 000 сомдон сатпадың беле? Неге буга 500 сомдон саттың? Менден иштетип калайын деген экенсиң да, деди. Анда сатуучу, "Мени сени жараткан Кудайыма ант ичем. Мунун баасы 12 000 сом. Сага кече түшүрүп саткам. Болгону бул кишини көрүп, 6 адамга соопчулукка баарын акысыз эле бергим келди. Бирок эгер кайырчылап келгиси келгенде келет эле. Бирок акчасын алып келди. Ошого анын намысын тебелегим келбеди. Ошого анын акчасын ылайык айтып, ниетим ушул кышта булар сууктан аман калышса, мен акыретте тозок отунан ушул кылган жакшылыгым себебинен кутулуп калсам" деп ниеттендим, досум.